Буркан Абиев атындагы орто мектеби 4-В класс, мугалими Марипова Тоттугүл Аблеписовна. Саламатсыңар балдарым, жакшынакай маанайым, жакшынакай маанай менен сабагымды баштайын. Азыркы сабагыбыз балдар мекен тануу. Балдар, келге жаңы теманы баштардан мурун өткөн сабакты кайталап алалы. Күн артынан күн өтөт, күндөр жумага айланат. Жумалар айга, айлар жылга оошот. Ошентип убакыт өтө берет. Убакыт секунд, мүнөт, саат, күн, жума, ай, жыл, кылым деп ченелет. Убакытты эч ким токтото албайт. Кыргыз элинде адамдын 12 жашын бир мүчөл деп атоо кабыл алынган. Мүчөлдөгү жылдардын ар бири төмөндөгүдөй аталат. Чычкан, уй, барс, койон, улуу, жылан, жылкы, кой, мечин, тоок, ит жана доңуз. Адам баласы 12 жашка толгондо ага бир мүчөл болот. 24 жашка толгондо 2 мүчөл болот. Улам 12 жыл сайын адамдын жашына бир мүчөл кошула берет. Ата бабаларыбызда жыл сайын туулган күндү белгилөө салты болгон эмес. Алар мүчөлдү гана белгилешкен. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жер жүзү картада жана глобуста. Келгиле балдар сабактын максаты менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабакта жер жүзүнүн картада жана глобуста жайгашуусу жөнүндө маалымат аласыңар. Элестетүү кабыл алуу жөндөмүңөр өсөт. Мекенди сүйүүгө, жаратылышты сактоого тарбияланасыңар. Жер бетинин 1000 эсе кичирейтилип, тегиздикке же кагазга түшүрүлүшү бул карта деп аталат. Картада тоолор, суулар, мамлекеттер, чөлдөр, шаарлар атайын ар кандай шарттуу белгилер менен белгиленген. Эң алгачкылардан болуп дүйнөлүк картаны кагаз бетине түшүргөн адам Птоломей болуп саналат. Жердин бетин гана эмес, формасын да элестетиш үчүн адамзат глобусту ойлоп тапкан. Глобус жердин моделин элестетет. Жер глобус сымал тоголок. Глобусту немис окумуштуусу Мартин Бехайм ойлоп тапкан. Ал эми эң чоң глобус металлдан жасалып, ал Нью-Йорк шаарында жайгашкан. Анын бийиктиги 12 кабаттуу үй менен барабар. Анын аты Юнисфера деп аталат. 4 тарабы деңиз же океан менен курчалган ири кургак жер тилкеси материк же континент деп аталат. Жер жүзүндө 6 материк бар. Алар Евразия, Африка, Түндүк Америка, Түштүк Америка, Австралия жана Антарктида. Бардык материктер бири-бири менен көлөмү жана жаратылыш шарттары, жайгашкан орду менен айырмаланып турат. Балдар, материктер жөнүндө дагы да кененирээк билүү максатта көңүлүңөрдү төмөнкү тасмага бурамын. Евразия эң чоң материк. Бул жердин континентин 4 океан: Инди, Түндүк муз, Атлантика, Тынч океан курчап турат. Евразия материги Европа жана Азия деп аталган 2 бөлүктөн турат. Европада түздүктөр менен бөксө тоолор бар. Жыш өскөн ийне жалбырактуу жана жумшак ийне жалбырактуу токойлор өсөт. Европада ачык күндөр жаан-чачын менен алмашып, кышында кар жаайт. Ал эми Азияда аба ырайы ысык, ошондуктан ал жакта чөлдөр көп. Күндүз 60 градус ысык болушу мүмкүн. Азиянын 4/3 бөлүгү тоолор менен курчалган. Евразия материгинде дүйнөдөгү эң бийик чоку Жамалунгма.
эң терең көл Байкал жайгашкан. Евразиянын жаныбарлар дүйнөсү абдан бай. Токойлорунда аю, мадыл, бугу, зубр, түлкү, карышкыр жана башка жаныбарлар жашашат. Азияда болсо бамбук аюусу, чоң панда бар. Жолборс Азиядагы эң коркунучтуу жырткыч. Жыландар менен кескелдириктер көп. Индияда маймылдар көп. Евразия калк көп жайгашкан материк. Жердин калкынын 4/3 бөлүгү ушул жакта жашайт. Материкте дүйнөнүн эң ири аймагын ээлеген өлкө Россия жайгашкан. Калкынын саны көп болгон өлкөлөр Кытай менен Индия бар. Биздин өлкөбүз Кыргызстан Евразия материгинен орун алган. Африка көлүмү боюнча экинчи орундагы жана эң ысык планетанын материги. Бул жакта жердин эң чоң чөлү Сахара жайгашкан. Дүйнөдөгү узундугу боюнча экинчи орунда турган дарыя Нил бар. Африканын саванналарында анча бийик эмес бактар жана бадалдар өсөт. Джунгли токоюнда пальмалар, банан жана кофе бактары, папоротниктер жана лианалар өсөт. Материктин кызыктуу дарактарынын бири баобаб. Анын сабагынын жоондугу 10 метрге жетет. Африкадагыдай ири жапайы жаныбарлар дүйнөдө жокко эсе. Эң бийик жаныбар жирафтар жана эң чоң кургактагы жаныбар пилдер жашашат. Арстандар, бегемоттор, кериктер, крокодилдер, антилопалар, зебралар, маймылдар, төө куштар, тоту куштар жана башкалар бар. Континенттин калкы 1 миллиард адам. Аянты боюнча 3-чү орундагы материк Түндүк Америка. Түндүк Америка 3 океан менен курчалган. Булар Түндүк муз, Атлантика жана Тынч океан. Түндүк Американын аймагынын 4/3 бөлүгүн тоолор, борбордук бөлүгүн түздүктөр ээлешет. 3-чү бөлүгү токойлор менен курчалган. Бул материкте атактуу Ниагара шаркыратмасы бар. Дүйнө жүзүндөгү эң ири таза суулуу жогорку көл аттуу көл жайгашкан. Материктеги өзгөчө жайлардын бири катары Чоң каньон эсептелет. Чоң каньон бул аска менен үңкүрлөрдүн түрдүүлүгү. Миллиондогон жылдар бою Колорадо дарыясы өзүнө жол таап алганча суу жеп кеткен өрөөн пайда болгон. Каньондун узундугу 446 километр. Йеллоустон улуттук паркынын аймагында дүйнө жүзүндөгү ысык булактардын жарымы жана гейзерлердин 3/2 бөлүгү бар. Ошондой эле дүйнөдөгү эң бийик дарактар секвоя эбегейсиз токой бактары өсөт. Секвоя биздин планетадагы таң калыштуу бактардын бири. Бул гиганттар миңдеген жылдар бою узунунан да, туурасынан да өсүп 80 метр бийиктикке жетишет. Материкте ийне жалбырактуу жана жумшак ийне жалбырактуу токойлор, кактустар, агавалар, пальмалар, зайтундар өсүшөт. Түндүк Американын аймагын пумалар, эликтер, койот, опоссум, кемчеттер, гризли аюулары, бизондор, скунстар, тыйын чычкандар жана коёндор, мустангтар, ак баштуу суу бүркүтү, койбука, ташбака, игуана, канаттуулардын көптөгөн түрлөрү мекендешет. Түндүк Американын аймагында 23 мамлекет бар. Анда 5 миллион адам жашайт. Эки өлкө Америка Кошмо Штатында жана Канада планетанын эң ири 10 өлкөлөрүнөн. Түштүк Америка жер жүзүндөгү эң нымдуу материк. Материктин аймагынан дүйнөдөгү ири дарыя 500дөн ашуун куймасы бар Амазонка агат. Анын узундугу 7100 километр.
Бул жакта дүйнөдөгү эң бийик шаркыратма Анхель бар. Шаркыратманын бийиктиги 1054 метр. Жер жүзүндөгү эң кубаттуу шаркыратма Игуасу агат. Дүйнөдөгү эң ири бийик тоолуу көл Титикака жайгашкан. Дүйнө жүзүндөгү абдан узун тоо кыркасы Анды 6400 километрге чейин созулуп, 7 мамлекеттин аймагынан өтөт. Анды тоосунда ири жанар тоолор бар. Түштүк Америка материгинин тропикалык токойлору андагы түстүү канаттуулар, тропикалык көпөлөктөр, маймылдар жана башка жаныбарларга бай. Ал жаныбарлар лама, ленивец, насуха, Америка төө кушу, нанду, узун тумшук чуркап жүрүүчү чоң куш жана кичинекей калибри чымчыгы. Түштүк Америкада Титикака ышкырыкчысы, канатсыз чомга жана пуду элиге. Аралдарда дарыя гигант ташбакалары жашайт. Түштүк Американын аймагында 12 өлкө бар. Анда 400 миллион адам жашайт. Түштүк Америкада 2 өлкө бар. Аргентина жана Бразилия. Алар эң ири 10 өлкөгө киришет. Антарктида чоңдугу боюнча 5-орунда турган материк. Ал жердин түштүк жагында жайгашкан эң муздак материк. Кышкы айлардын орточо температурасы 60-тан 70 градуска чейин. Ал эми жайкысы 30-тан 30 градуска жетет. Антарктида жер жүзүндөгү бийик материк. Антарктида муз менен толук капталган. Муздун калыңдыгы орточо 2250 метр. Антарктиданын музунда таза суунун запасы сакталган. Материктин четтериндеги муз сынып, эбегейсиз зор муздар айсберг жарылат. Айсберг океан астындагы суунун агымы менен эркин агып жүрө берет. Суунун үстүндө кичине бөлүгү гана көрүнөт. Антарктида планетадагы эң кургак материк. Жаан-чачын өтө сейрек болот. Бул жерде таза суунун эң көп запасы чогулганы менен абдан кургак жер катары эсептелет. Көптөгөн айлар бою караңгылыкта болот. Антарктидада жерде жашаган жаныбарлар жок. Бардык жандыктар деңизге байланышкан жана алардын жийигин мекендешет. Муздуу континенттин жашоочулары пингвин, түлен, деңиз пилдери, канаттуулардан альбатростор жана каракчылар. Материктин түштүк тарабында туруктуу жашаган калк жок, мамлекеттер да жок. Эң кичине материк Австралия. Материктин аймагынын көпчүлүгүн Австралиянын атактуу чөлдөрү ээлейт. Бирок бул жерде Альпы шалбаалары жана джунгли кездешет. Австралиянын өсүмдүктөрүнүн көбү түбөлүк жашыл өсүмдүктөр, пальмалар, фикустар, лаврлар, жылуулукту жактырган карагайлар жана башкалар. Айрым өсүмдүктөр кургакчылыкка ыңгайланышкан. Мисалы, эвкалиптер жана акациялар. Австралиядагы өсүмдүктөр менен жаныбарлардын көпчүлүгү ушул гана материкте кездешет. Австралияда гана кенгуру, коала, бомбат жана башка баштыкчан жаныбарлар жашайт. Алар балдарын курсагындагы баштыкчаларына салып алып багышат. Башка кызыктуу жаныбарлар өрдөк тумшук, эхидна жана канаттуулар эму, какаду жана кукабарра байырлашат. Австралияда дүйнө жүзүндөгү өтө уулуу жылаандар жана жүргөмүштөр бар. Материкте бир гана мамлекет Австралия жайгашкан. Калкынын саны болгону 23 миллион адам. Сабакты бышыктоо үчүн балдар келгиле тесттик суроолорго жооп берели. Биринчи суроо.
жер жүзүндө канча материк бар? А 5, Б 7, В 4, В 6. Албетте, жер жүзүндө 6 материк бар. Экинчи суроо. Эң чоң материк кайсы? А. Африка, Б. Евразия, В. Австралия, Г. Түндүк Америка. Туура балдар. Эң чоң материк бул Евразия. Үчүнчү суроо. Эң муңдуу материк кайсы? А. Австралия, Б. Африка, В. Антарктида, Г. Түштүк Америка. Азаматсыңар, эң муңдуу материк бул Түштүк Америка. Төртүнчү суроо балдар. Кайсы материкте өлкө жок? А. Австралия, Б. Түндүк Америка, В. Антарктида, Г. Түштүк Америка. Албетте бул Антарктида. Себеби ал жак аябай суук келет. Ошондуктан ал жакта адамдар жашашпайт. Бешинчи суроо көңүл бургула. Төрт тарабы деңиз же океан менен курчалган ири кургактык эмне деп аталат? А. Чөл, Б. Материк, В. Мамлекет, Г. Арал. Азаматсыңар, бул материк. Себеби анын бардык жагын океан же деңиз курчап турат. Балдар, мекен табуу китебизден 47-беттен 46-бетке чейин окуп, түшүнүүбүздү айтып беребиз. Суроолорго жооп беребиз. Ушу менен сабыз аяктады. Саламатта калгыла.